өлкө аймагындагы кылмыш кырсык окуяларын жана жол кыймылдарындагы ар кандай кырдаалдарды чагылдырган телевизор программасы назарыңыздарда. Студияда мен Темирлан Сейитбек уулу. Саламатсыздарбы? Биздин бул жолку чыгарылышыбызда Кара Балта шаарындагы жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте уюштурулган рейдти көрүп аласыздар. Анда спирт ичимдигин ичип алып, мамлекеттик автоунааны менчигинде айдап жүргөн жарандар жана ызы чуу салган айдоочулардын окуяларын көрүп аласыздар. Бул айдоочудан инспекторлор автоунаага тийиштүү документтерин сураган кезде эмне себептен токтотканыңарды айткыла деп инспекторлорго баш ийбестик көрсөтүп баштады. Баш ийбестик. Баш ийбей жатам го. Неге тостуңуз? Неге тостуңуз? Дополнительный фарыңызга тостуңуз. Бул фар жанбайт, башка фар жок, кандай кылат? Стоянка карасыз. Бара бересизби? Ар жагына отуруп алыңыз анда. Тартып бериңиз бекес. Документтериңизди бериңиз беке. Койчоң чарчап келген. Документтер берпесизби? Берпес документ, өзүм чарчап келатам buradan. Берсеңиз рейд болот. Законный рейд болсо, ана тосуганалардан кетип атканы тоспойсуз. Хорошо, сизди бүтүрүп коюн андан кийин. Жок, документтер бериңиз, анткы условия койбоңуз. Ошо. Документтериңди берсең. Бияка кол, берип койчу бекеси, окуйм мен. Аз барасың да стоянкага. Жазамдан анда жазбаган бербей башка. Жок, любой эмес. Бериңиз бекеси. Документтерди бериңиз, беке. Документтериңизди берип коюңуз. Хорошо, документтерди бербейсизби? Ана эмне закон бар бул? Кандай закон бар? Переоборудование деген бар. Ана кантип жандырабыз биз свет? Кантип жандырабыз? Өзүңүн светиңди жандырып жүр, сары лампочка. Кызматкерлер акыры унаага тийиштүү документтерин алып, айып баракчасын түзүп беришти. Ал эми кошумча жарык берүүчү фараларын мыйзам чегинде автоунаадан чечип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Assalamu alaikum bakesi. Бул автоунаанын номерлери мамлекетке тийиштүү болгондугу үчүн кызматкерлер жолдомо кагазын текшерип коюу үчүн токтотушат. Себеби кызматтык автоунааны кечки саат 6-тан кийин мекеменин уруксаты жок айдаганга болбойт. Аллергия мен. О, баке, бизден отпойбу. Жака чейин урулду. Мындан сырткары айдоочунун өзүн алып жүргөндүгү начар болгондугуна байланыштуу. Инспекторлор спирт ичимдигин ичип алгандыгына шектеп, аны наркология борборуна алып барышты. Beş birliklerden korkuyor değil mi? Tabii ayıklarız korkuyor. Beş birlikler. Демалабыз да. Suyun aslında bunca dem almayız mı değil mi? Наркология бөлүмүнө келген кезде айдоочу кызматкерлерге балким куда болуп калабыз деп эскертип жатты. Ал эми наркологиялык текшерүүлөрдөн соң айдоочуга спирт ичимдигин ичкендиги үчүн 17.500 сомдук айып баракчасы түзүлүп берилип, автоунаасы тийиштүү жайга токтотулду. Төртөөбүз келе жатабыз, машинаны ошончо айнектеп колуна ачып калдым. Невозможно. Бул ичпеген, мен ичпеген эмесмин, бул ичкен эмесмин. Өзүңдү уялбайсың. İçpegen adam var bu. Байкеси. Yok, Ayşe'nin içpegen adam var bu. Мен азыр айтып атам, данный момент айтып Жок, атам. Менде нече бирөө үйдө жатам. Айтпам, жана эки тоо көрүшпөдү, эки адам көрүшүп. Мен айткан жокмун, мен ичпейм. Мен да ичем. Эки адам көрүшөт экен да. Эртең Үйдө жатып алып ичем. Эртең сиз может быть сиз мага куда болуңуз. Машина турушуптар. Кара Балта шаарынын жол кыймылдарын камсыздоо бөлүмү жүргүзгөн рейдтик иш-чарада алыска жол алган автоунааlar, ошондой эле жүк ташуучу унааlar дагы кармалып, мыйзам чегинде чара колдонулду. Месtada отура албаган бар. Сен, он ашчы. 3, 4, 5, 6 чоң адам. А пластик отурбай бар. Кайсыңыз заводской отурат? Ошондой бар экен бе? Заводской стек вагондуга чыккан бекен багаж? Урматтуу айдоочу, сизге суроо. Ошол кантип заводской болсун?
Барып Багаж көрсөңүз. багаж эмес, ал деген жөн эле рагада. Ал жөн эле рага. Байлап коюлганга болбойт. Ошол кантип заводской болсун, келиңизчи бери. Ке. Мен сизге айтып атам, багаж жөнүндө сүрүп атам, мен могу жөнүндө сүрүп атам, могу жөнүндө сүрүп атам. Жок, мунун үстүнө кое албайбыз да. Машинага. А сизди ким койду атат? Сизге койгонго уруксат эмес да. Сизге эмне үчүн коюп атасың? Жок, пассажирлер жүктөрүп атпайт да. Байке, ошону бата турган кылып багажга алыңыз да, сиз кандай бул? Өзүңүздөр каалаган эле темир коюп Адам жүгү бир сумкадан чыкканда ашып кетип атпайбы? Байке, ошого караштырып алыңыз да. Болбосо башка машинеге бөлүп жүктөп алыңыз. Который у нас дают, вот здесь есть, вот здесь кто поставил, они не имеют права. Тебе вот ты вот это сам поставил, да? Вот, сам зашел, да? Есть, который в нетрезвом состоянии, переоборудование. Все, это проблема. Он говорит, плюс регистратор ГБО. Не oldu? Здесь исходящий номер ГОБД должен быть. Ну, эти Вам претензии дай- вам подожди, тогда выслушай. должны быть к этому, кто вот эту печать ставил, правильно? Вот. Я тут при чем? Вот вы должны законно сделать. Вы считаете, что я незаконно сделал? Незаконно сделать. Хорошо, тогда надо найти, кто эту печать ставил. Вот. Это уже... Это когда получили, поставили? Какая разница? Не, просто если гаишник знает, если не знает. Түнкү саат 2 чамасында Бишкектин так ортосунда жайгашкан Ала-Тоо аянтынан топтошкон балдар бул пакистандык жаранды сабап, жанындагы акчасын жана ошондой эле уюлдук телефонун алып кетишкен. Ал эми бул пакистандык жаранды жолдон балдар сабап жатканын кыргыз жараны көрүп, арачага түшүп, аны жакынкы жайгашкан милиция бөлүмүнө алып келген. Ал эми инспекторлор окуя кандайча башталганын жана окуя кайсыл жерден болгонун сураган учурда эс алуучу түнкү клубтарынын биринен болгондугун жабырлануучу түшүндүрүп берди. Инспекторлор сабады деген балдарды табуу максатында пакистандык жаранды автоунаасына салып, түнкү эс алуучу жайга барышты. Девушка, да? Это девушка, это ой, сука. Да, фон, деньги. Да. Нет, ты женщина, сука. Помнишь там? Что это? Это говори мне. Я не знаю. Ал эми бул эс алуучу жайга келген учурда топтошкон балдарга кезиктик. Бирок аны сабап, телефонун тартып алган жарандар үчөө болгонун, арасында кыздар да бар экенин жабырлануучу тарап айтып жатты. Ал эми балдар бул окуяга эч кандай тиешеси жок экендигин айтып, тескеринче жабырлануучунун жанында жүргөн кыздар себеп болгондугун билдиришти. Да. I meet her first. She knows your girlfriend, your I don't know. I know a boyfriend. Ал эми патрулдук милиция кызматкерлери жабырлануучуну 1-Май районунун ички иштер бөлүмүнө өткөзүп берди. Мындан ары териштирүүнү тергөө амалдары жүргүзөт. Сиздер жума ичинде катталган жол кыймылдарындагы ар кандай окуялар жана кылмыш фактылары менен тааныштыңыздар. Эгерде мыйзамсыз иш аракеттерге күбө боло турган болсоңуз, биздин номерлерге 24 саат бою чалып билдирсеңиздер болот. Аман туруңуздар.